ушундай таквадар, өзүнө бекем кармаган жигиттер, азаматтар өткөн. Ушундай күчтүү эр азамат жигиттер өткөн. Эли үчүн, жери үчүн, мекени үчүн ар дайым эч нерседен коркпогон. Чындыгында бул эр азаматтардан Аллах разы болсун. Бул Степан Васильевич рота командири болуп кызмат кылган. Керимбай досу экөө анын ротасындагы жөнөкөй бир солдаттар болгон. Ошондой кызматтардын биринде рота командири аны үйгө алып кетет, эки солдатты. Үйүнө алып барат экен, үйүнү көрсөтүп, кооздуктарды көрсөтүп, акыркы үлгүдөгү жумуштарды ушул жерде кылабыз деп, ар кандай сунуш ой пикирлерин, солдаттарын айтат. Эки жигитке бакчаларды тазалоону буйрат. Өзүнүн ротундагы бактарды. Эртеси күнү түштөн кийин жумушту баштайлы деп, түштөнүүдөн кийин сыртка чыкса, аялы жана кызы көрүш мүмкүн болбогон абалда жатканын көрүшөт. Очкилери тагып алып, күнгө какталып. Баягы экөө уялганыдан мусулмандык сезимдери козголуп, көзүн жабып, шахват сезимдерин козголгон эмес, карасаңыздар, мусулмандык сезимдерин, якыны күчтүү, ишеничи күчтүү. Кудай мени көрүп турат деген ишеничи күчтүү. Экөө тең көзүн алып качып, жумушту ошол күнү кылбай коюшат. Кечки түштөнүүдө аялы ызы салып, бул жумуштарын кылбай койду, сиздин жоокерлериңиз башка жумуштарын кылбай койду деп ошентип айтат да. Бул да командир эмне үчүн жумушту кылбадыңар? Десе, баягы экөө биз деп баштаган учурда эле бул силерге шылтоо боло албайт. Ооруган болсоңор, курсаң ачкан болсо, башка мындай нерселер шылтоо өтпөйт силерге деп айтат да. Жок, биз мусулмандарда бирөөлөрдүн намысын, бирөөлөрдүн аялын кароого мүмкүн эмес. Сиздин аялыңыз күнгө тапталып, кызы менен жаткан экен, биз аны караганга, ал жерде жумуш кылганга бизге мүмкүн эмес эле. Биз ошого чыдаган жокпуз деп, ал жерден кеткен себебин айтат да. Ошол учурда баягы аялына да, кызына да бул командирге дагы жетет да, жете турган жерине. Айтайын деген маселе, биз кайсыл жерге барбайлы, күн чыкканда кар эрийт. Кар эриген сыяктуу эрип жок болуп кетпешибиз керек. Таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болушубуз керек. Биз рекламаны көрүүчү эмес, рекламаны биз берүүчү болушубуз керек. Биз көчөдө бирөөнүн кийимине суктанып, жеген тамагына суктана турган эмес, бизди карап башкалар суктана турган адамдар болушубуз керек. Себеби биз мусулманбыз, башкаларга ар бир нерседе үлгү болушубуз керек.